Амансызбы көрөрман? Кубанычтуу бар. Бирге кылган эмгегибиз текке кеткен жок. Буйруса элдин скважинасы элге кайтып жатат. 24-июнда скважина боюнча сот отуруму болуп өттү. Арава райондук сотунун чечимине ылайык скважинанын үстүнө салынган Карабаевдердин уyu бузулат. Бул жеңиш биздин жана сиз көрөрмандардын мээнети, экинчиден соттун акыйкат чечими. Алар таза ичимдик суumuzu жеп жутуп сатып. Бул кандай шумлук? Элдин мүлкүн сатып. Айылдын эки аксакалы бул маселени көтөрүп чыккандан кийин териштирүү иштери башталган. Биз буга чейин Карабаевдердин басынтуу жана кемсинтүү аракеттерин видеолордо көргөзүп бергенбиз. Senin kolundan kevet lekin. Senin kolundan kevet. Sen bilen yoldaş kevet. Ишти калыс карап, чечим чыгарган судья Курманова Гүлай айымга жана ишти кесипкөйлүк менен алып барган прокурор Талайгүл Салиева айымга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле айыл өкмөтүнүн кадастр жана архитектура кызматкерлерине да алкыш. Бул чечим элдин сотко жана укук коргоо органдарына болгон ишенимин арттырат. Урматтуу көрөрман, сизге чоң рахмат. Акыйкат жеңишке жете берсин. Көрөрман, мени жана айылдык журналисттик иликтөө каналымды колдоону, каналыма көбүрөөк иликтөөлөрдүн чыгышын кааласаңыз, экрандагы реквизиттер сиз үчүн.